аялдын күчү назиктигинде. Мисалы бир аябай татынакай, назик бир кыз келип, мындай эркектер турса, кечиресиздер, мага сумкама жардам берип коесузбу, чемоданымды машинама салышып коесуздарбы десе, ушунчалык назик, ушунчалык женственный, ушунчалык баягы татынакай, ушунчалык баягы сүйлөгөндөрү, эмелери, жесттери, мимикалары ошентсе, эркектер ошо 6 эркек болсо 6 эркек тура калат, 7 болсо 7 тура калат, же 10 болсо 10 тура калат. Анткени ушунчалык күчтүү болот, ал айым тигилерди жылдырып берет. Анан ойлоп көрүңүздөр, ажылдаган бир аял бар, же кыз бар дейли. Эркектер, уят эмес ушинтип отурасыңар. Мына мен турбаймбы аял, мына жардам бербесиң, окуткан эмес, тигиндей мындай моңдуп ажылдады. Ажылдаганда баягы аял өзү аял, бирок действиялары эркек болуп кетти. Мындай айтканда ичи эркек болду. Жанакы эркектер эч ким туруп жардам бербейт. Өзүңүз кылып алыңыз анда деп кетип калат мындай. Неге? Эркектерге таасир бере албады. Күчтүү эмес. Неге? Ал ажылдаганда эркек болуп калды. Ошон үчүн натурага каршы чыкпайбыз да. Каршы чыксаңыз эмне болот? Жеңилесиз. Кааласаңыз рубашкачан кыштын ортосунда чыгыңыз. Мен üşүйм деңиз, эмне болот? Ооруп каласыз. Туурабы? Суть эмне экен? Мындан кийин жаратылышты түшүнөбүз.